Assalamu alaikum достор. Арықтауын ниетті қылып жүргендерге пайдасы тиеші мүмкін болған маалыматтарды айтып берейін. Анткени бул тармакта ишмердүүлүк менен алектенип жүргөндөр учурда өтө көп, жана алардын көпчүлүгүнүн медициналык билими дагы жок. Ошол себептен алардын айткан сунуштары сиздин пайдаңызга эмес, көбүрөөк зыяныңызга иштеп калышы мүмкүн. Андыктан керектүү болгон билимдерди канчалык көп алсаңыз ошончолук жакшы болот. Алды менен баса белгилегим келген нерсе, ар бир ашыкча килограмм бул сиздин зыяныңызга иштейт. Биз болсо 10, 20, 30 килограмм жүктү дагы камарга көтөрүп жүрөбүз. Жана дагы бул нерсе сиздеги өтө начар ооруларды дагы калыптандырат. Начар оорулардын көптүгү өмүрүңүздүн дагы кыскарышына шарт түзөт. Андыктан сиздин өзүңүздүн табигый нормадагы салмагыңызга жеткенге аракет кылышыңыз керек болот. Биринчи кезекте мисалы 1,60 болсо сиздин боюңуз эркек адам болуп, салмагыңыз 60 килограмм болгону жакшы. Ошол эле бойдогу аял адамдын салмагы 55 килограмм болсо андан дагы жакшы болот. Эми сиздерде болуп жаткан каталарды айтып өтөйүн. Биринчи кезекте диетологдор көп суу ичкиле деп сунушташат. 1 литр суу 30 килограмм салмакка деп айтылат. Демек сиздин 90 килограмм салмагыңыз болсо күнүнө 3 литр суу ичишиңиз керек болуп калат. Эгерде сиз 90 килограмм болуп туруп күнүнө 3 литр суу иччү болсоңуз, бул сиздин алсырашыңызга, уйкуңуздун кайра келишине, ажатканага бат-бат катташыңызга жана муну менен чоң стресс алышыңызга себепчи болот. Андыктан эч качан бул сунушка ынанбаңыз. Сын көз менен караганды үйрөнүңүз. Организм өзү билдирип турат, өзүнө эмне керек экендигин. Качан суусаганда суу ичсеңиз болот. Бирок эртең менен жарым стакан суу ичүү ашыкчалык кылбайт. Анан дагы кечкурун суу ичпеш керек. Ичүүгө жарамдуу 2 суюктук бар, чай жана суу. Андан башка эч бир суусундук сизге кереги жок. Зыяныңызга иштейт. Ал эми кыргыздын улуттук суусундуктары тескерисинче пайда берет. Аларды маал менен ичип турсаңыз болот. Анан аз тамак жеш. Бул дагы диетологдордун сунушу. Албетте бул сунушту дагы четке кагам. Бирок бул сөзүм көп тамак жешиңиз керек дегенди билдирбейт. Бардык нерсенин ошол каратары тамактын дагы нормасы бар. Ашказандын өлчөмү 1,5 килограммга чейинки азыкты батырууга жарайт, бирок чоюлушу дагы мүмкүн. Орточо 1 килограммга чейин гана тамак жесеңиз жетиштүү болот. Бардык жеген нерселериңиз кошулуп, суюктуктан сырткары. Ошондо сиз энергия менен толук канааттана аласыз күнүмдүк. Эгерде андан аз жей турган болсоңуз, бул дагы чоң стресс. Биринчиден энергияга болгон муктаждыкты канааттандыра албайсыз, ич катуу көйгөй жаралышы мүмкүн. Андыктан аз жебеңиз, көп дагы жебеңиз, канча жешиңиз керек болсо, ошончо жешиңиз керек. Анан албетте тамак аштын ар түрдүүлүгү дагы сизге зор пайда алып келет. Кийинки катачылык кечки саат 6-дан кийин эчтеке жебеш керек деген сөз. Албетте зыяны жок, бирок дайыма ушинтип жүрчү болсоңуз, бул дагы сиздин зыяныңызга иштеп калышы мүмкүн. Жеген тамагыбыз ашказанга түшкөндөн кийин орточо 2 сааттан 6 саатка чейинки аралыкта сиңет. Канчалык белок, май болсо, ал шашпайраак сиңет. Углевод болсо тезирээк сиңет. Андыктан кечки тамакты мүмкүн болушунча жеңил сиңе турган азыктарга байытыш керек. Анан уктаганга эң кеми 3 саат калганда тоюнсаңыз өтө жакшы болот. Минимум 3 саат, болбосо 4 саат болсо деле жакшы болот. Бирок 6-дан кийин деген жакшы эмес, айрыкча ушундай жайдын күнүндө. Анан дагы арыктата турган дарылар жөнүндө айтып өтөйүн. Учурда эң көп сатылып аткан менин билишимче молекула. Ал болгону синомиканская деген чөп. Ал болсо негизги касиети жоон ичегини келтирип берүү жана муну менен ошол ичегин тазалап турушу эли. Эгерде аны дайыма ичип жүрчү болсоңуз, өз алдыңызча бошоно албай турган болуп каласыз. Андыктан эч качан бул гана эмес, башка да арыктатуучу дарыларды ичпеңиздер. Алар сиздердин зыяныңыздарга иштейт. Ашказан, жүрөк, боор, бөйрөктө олуттуу көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүн. Андыктан абдан сак болуңуз. Эч качан арыктоо үчүн дары ичпеңиз. Анан дагы май жесем толуп кетем деген дагы туура эмес. Организмге 3 түрдүү азык кирет: май, белок, углевод. Үчөөсү тең кирип туруш керек. Үчөөсүнүн тең аз өлчөмдөн. Ошондо сизде жакшы өзгөрүүлөр боло берет. Албетте витаминдер жана микроэлементтер дагы жетиштүү өлчөмдө болсо зор болот. Ушул негизги маалыматтар. Эми арыктоого салым кошо ала турган эң жакшы нерсе бул туура тамактануу. Туура тамактануу менен сиз
сөзсүз түрдө өзүңүздүн табигый нормадагы салмагыңызга жетесиз. Андан сырткары ичиңиздеги бардык көйгөйлөр, мисалы жировой гепатоз, панкреатит, холецистит, запор өңдүү көйгөйлөр дагы өзүнөн өзү жок болуп кетет. Эгерде сиз дайыма туура тамактанып жүрчү болсоңуз, андыктан дайыма туура тамактанууга аракет кылыңыз. Билесиздер, ушул тармакта курс уюштуруп келе жатам. 3 айдан бери 60тан ашык адам өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Сиздерде дагы катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Болгон номериңизди, телефон номериңизди комментарийге жазып койсоңуз жетиштүү болот. Анан дагы арыктоо боюнча дагы бир маанилүү нерсени айтып койгум келет. Эгерде сиз 1 айлык курска катышкан болсоңуз, албетте жыйынтык көрөсүз, сөзсүз түрдө 3 килограммдан 10 килограммга чейин ташташыңыз мүмкүн. Жакшы, бирок сиз кийинки айдан баштап мурдагы абалыңызга кайтып келишиңиз ыктымал. Анткени сизди көзөмөлдөп турган эч ким болбойт. Андыктан арыктоо боюнча эң маанилүүсү бул туруктуу аракет. Бул 1 айлык эмес, 2 айлык дагы эмес, 1 жылдык, 2 жылдык, кыскасы өмүр бою дайыма аткарып жүрүшүңүз керек болгон аракеттер. Бул сизге тажатма болбойт. Болгону туура тамактануу жана сизге керек тийиши мүмкүн болгон табигый азыктарды көбүрөөк колдонуп туруу.